Жылдап төлөбөй жүргөндөр деле аябай көп экен, көп. Мыйзам чегинде аларды жазалаш керек деп. Ош шаарынын тургуну 2 баласына 10 жылдан бери алимент алып келет. Мурунку жолдошу төлөгөн каражаттын өлчөмү айына жалпы 7000 сомду түзөт. Бул аз суммада айрым учурда айлап кечигип, сот аткаруучулар аркылуу алууга аргасыз болот. Аларды бүт жагынан тосуп, даже эч жака чыгарбай аларды хоть бир баласы болобу, хоть 4-5 баласы болобу, азыркы татаал мыйзамдын негизинде чара көрүлүш керек деп ойлойм. Абан кечиккен учурлары дагы болуп калат. Төлөбөй жүргөн учурлары дагы болуп калат. Анан мен сот аткаруучуга келип кайрылам бул жака. Ошонун негизинде сүйлөшүп өндүрүп беришет. Азыр ошол маселе боюнча дагы келдим бул жака. Ошону өндүрүп бергенге. Эми бул сыяктуу жоопкерчиликтен качкандарга карата мамлекет катаал чараларды көрө баштады. Жыл башынан тарта карызын төлөгөндөр түз эле сот залынан кишенделип камакка алынып жатат. Жакында эле Ош шаарында 700 000 сомдук алиментти карызын төлөбөй жүргөн ата да камакка алынган. Карызкор МА Тужаран аялына бүгүнкү күнгө чейин карызы алименттен болгон карызы 706.584 сом түзөт. Бүгүнкү күндө Ош шаар сотунда сот залынан камакка алынды. Уже результатын берип атат. Бул дагы уже төлөйбүз деп тууган уругу келип чуркап жүрүшөт да. 12 айга чейинки алименттер боюнча 12 айга чейин төлөбөй качып жүргөн алименттер боюнча 200дөн 500 эсептик көрсөткүчкө чейин айып бул. Бул 20 миңден 50 миң сомго чейин. Андан кийин же 40 сааттан 100 саатка чейин коомдук жумуш, же болбосо 12 айдан ашкандарга 1 жылдан 3 жылга чейин камак жазасы каралган. Буга чейин да Баткен облусунун Манас шаарынын жана Сузак районунун тургундары мыйзамды тоготпогон үчүн сот залында кармалышкан. Мындай катаал талаптан кийин 500 000 сомдон 1 миллион сомго чейинки алимент карызы бар жарандардан каражаттар өндүрүлгөн. Алимент өндүрүшү боюнча ички иштер органдарында жаткан материалдардын баары райондук прокуратуралардын көзөмөлүнө алынып, алардын боюнча тийиштүү тергөө чейинки иштер жүргүзүлүп, кайсы бир учурларда такыр эле төлөнбөгөн учурларда иштер козголуп 178-берене боюнча. Алга айтсак 60 миң алименттин ичинен 2025 жылдан азыркы өткөндөрдүн саны 46 миңди түзөт. Мындай айтканда 14 миң алимент аткарылды деп эсептелинет. Буга чейин алиментти өз убагында төлөбөй качып жүргөндөргө айып салуу менен гана чектелүү болуп келген. Бул ыкма көп учурда натыйжа бербей, карызкорлор жоопкерчиликтен качып келишкен. 2025 жылдын жыйынтыгы менен былтыр апелляциялык инстанцияда алиментке байланышкан 52 иш каралган, 2026 жылдын 1-кварталында 17 иш каралган, ал эми азыркы өндүрүштө апелляциялык инстанцияда алиментке байланышкан 6 иш каралып жатат. Алиментке байланыштуу 60.720 иш өндүрүштө турат. Мындай даттануулар менен Ош шаарында эле 3000 жаран карызды өндүрө алуу боюнча арыз таштаган. Өз балдарына алимент төлөөдөн качкандардын көбүнчөсү 1 айлык маянасы тууралуу документтерди жасалгалап, ага тапкан кирешесин өтө төмөн көрсөтүп да жашырып келишет. Ага да мыйзам менен жоопкерчилик каралган. Алмагүл Эрке, Байгысы Залкар Токтосун уулу, Муштафа.